Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, сүйүктүү биздин көрөрман, угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, мына ушул алдыда эртең ажылык сапары, мына бүгүн устаза менен Аиша Орозобекова устазабыз менен биргеликте ажылык сапары туурасында кеп кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум, устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи роббил аламин ва салату ва саламу аля расулилля Мухаммадин ва аля алихи асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли содри ва яссир ли амри ва ахлил уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Алла Таала чексиз мактоолор болсун, ушундай улуу ажылык күндөрүнө жеткирип атканына. Эми кимде ким ажылыкка ушул күндөрү аттанган болсо, алар бактылуу адамдар деп эсептеймин, иншалла. Ушундай амалдарды көп кылганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Негизи эле Зулхиччанын 10 күндүгү бул ажылык айлары болуп эсептелет. Рамазан орозосунан кийинки эле Зулхичча айынын 1-инен баштап 9-уна чейин орозо кармоо бул Рамазан орозосунан кийинки эле эң ушундай артыкча болгон орозо болуп эсептелет. Жана бул ушул Зулхиччанын 10 күндүгүнүн ичинде Яумут Тарвия дейт, 8-чи Зулхичча жана 9-чу Зулхичча Яумул Арафа. Ушул күндөр, андан кийин 10-чу Зулхичча бул айт күнү, Яумун Нахр дейт да. Ушул күндөрдүн сооптору ушундай ибадат кылам деген пендеге ушундай чоң соопторду алып келе турган күндөр. Эгер биз билип ошого ниет кылып амал кыла турган болсок, ошол 8-чи Зулхичча Яумут Тарвия деген күн бул эмне үчүн мындай деп аталып калды? Бул Ибрахим алейхиссаламдын тарыхына алып барат да. Ибрахим алейхиссалам ошол Зулхиччанын күндөрүндө ушундай мал жаны көп, ушундай Алла Таалага жүрөгү менен ибадат кылып берилген пайгамбар болгон, Аллахтын досу, Халилуллах болгон. Ошол Ибрахим алейхиссалам Аллахка болгон сүйүүсү ушундай күчтүү болгон үчүн 1000 койду курмандыкка чалып, 300 уй дейт, 100 төөнү курмандыкка чалыш экен да. Адамдар, периштелер ушундай таң калат экен, ушунча малыңды Аллах үчүн курмандыкка чалдыңбы дегенде, Ибрахим алейхиссалам менин ал кезде баласы жок болот экен. Мен балам болсо дагы мен аны да курмандыкка чалып салмакмын дейт экен да. Эми периштелер угуп турган амин болуп калды. Анан жылдар өтөт. Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссалам 5-6 жылдан кийин балалуу болот экен. Исмаил алейхиссалам бир 7 жашка чыкканда деп да келет экен риваяттарда, жана 13 жашта чыгып калганда дейт. Көзгө көрүнүп ушундай ошо атасына ушундай сүйкүмдүү болуп калган убакта Ибрахим алейхиссалам ушу 8-чи Зулхичча Яумут Тарвияда түш көрөт экен. Түшүндө ушул уулуңду Аллах үчүн курмандыкка чалам дегенсиң, эми курмандыкка чал деген буйрук келет экен. Эми жалгыз баласы болсо бай Ибрахим алейхиссалам баласына карап ушундай көзү тойбой, аталык сүйүүсү ушундай жүрөгү элжирип турган маалда ушундай түш көрөт экен. Эми бул түш шайтанданбы же Аллахтанбы деп Ибрахим алейхиссалам ойлонуп калат экен. Ушул ойлонуп калган, экиленип калган күн ошо Яумут Тарвия, ошол 8-чи Зулхичча болуп эсептелет экен. 9-чу Зулхичча күнү, Арафа күнү дагы түш көрөт экен. Дагы түш көрсө дагы түшүндө бир адам келип эле, кана эми балаңды сойбойсуңбу Аллах үчүн деп айтат экен. Ошондо бул түш Аллахтан экени дейт, ачык билинди дейт. Ошо Арафа деген бул билинди дегенди билдирет экен. Яумул Арафа ошол түшү Аллахтан экени билинген күн бул ошо Арафа күнү болот экен. Эми Ибрахим алейхиссалам бул түш Аллахтан экен деп анан Яумун Нахр дейт, ошо курмандык кыла турган күн, айт күнү ошо баласын
апасынан сурап алып, жакшы кийимдерин кийимтирип, башы көзүн тарап жуундуруп алып, жип жана бычакты кошо алып, анан курмандыкка чалуу үчүн жөнөп калган күн бул айт күнү болот экен. Ошентип баягы Ибрахим алейхиссалам бир кезде ушундай малынын көптүгүнүн бардыгын Аллах үчүн курмандыкка чалды. Мисалы бизде азыр бир койду курмандыкка чалыш кыйын болуп атат напсиге. Ибрахим алейхиссалам 1000 койду курмандыкка чалган. 300 уйду дейт. Жана 1000 төнү дейт да. Кандай Аллахка болгон сүйүүсү күчтүү болгон. Ошол курмандыктарынан кийин ушунча мал курмандыкка чаласыңбы дегенде, менин балам болсо да мен аны курмандыкка чалып салмакмын деп айтканда. Ошонусу эми ишке ашып амал кыла турган күн бул курман айт күнү болуп калат экен да. Машалла. Ошол курман айт күнү азыркы ажыларыбыз шайтанга таш аткан күнү. Эми ушул жерде баланы алып жөнөгөндө. Исмаил алейхиссалам кийиндирип жуундуруп алып жөнөйт, баягы бардык периштелер дейт, ушундай шайтан алейхин налаты дейт, өзүнө дейт, кумдарды чачып дейт, боздойт дейт. Эмнеге боздоп атасың десе, бир пайгамбарды Аллах үчүн курмандыкка чалганы алып баратса дейт, бүгүн дейт пенделердин күнөөлөрүнүн бардыгы кечириле турган болсо, мен кантип ыйлабайм дейт экен да, шайтан алейхин налаты. Ошентип баласын алып жолго салганда шайтан алейхин налаты иблис налатын айтат экен, бар эми буларды жолдон аскыр. Иблис налаты келип Ибрахим алейхиссалам, сен жалгыз балаң болсо, сен мындан башка балаң жокко, сен тукумуң үзүлүп калат эми. Ошону да курмандыкка чаласыңбы дегенде, менин 100 балам болсо да мен бардыгын, эгерде Аллах таалам буйрган болсо, мен курмандыкка чалып салмакмын дейт Ибрахим. Жоголгун каргышка калган шайтан деп таш атат экен. Ошо ажыларыбыздан таш аткан күнү, ошо биринчи күндөгүсү ушу Ибрахим алейхиссаламдын аткан 7 ташы дейт. Экинчи баягы Ибрахим алейхиссаламды аскыра албаган билген иблис налаты Исмаил алейхиссаламга келет экен. Сен билесиңби, сен атаң конокко алып бараткан жок, сени муздаган алып баратат. Сен бир эле жаның болсо, ошону дагы ошол музданга берип коесуңбу деп ошентет экен да. Эмнеге сенин атаң жип менен бычакты алды? Конокко ошентип алып бармак беле дейт. Ошондо Исмаил алейхиссалам, менин атам Роббиси эмне деп буйрган болсо, менин 100 жаным болсо да мен бардыгын берип коймокмун. Атам Роббиси эмне деген болсо, ошонун бардыгын аткара берсин, мен ошого макулмун дейт да. Кеткен иблис налаты деп ага да таш аткан. Экинчи жамараттагы таш аттуу ошо Исмаил алейхиссалам. Акырында Ажар энебизге келет экен. Сен жалгыз уулуң болсо, сен тиги Ибрахим алейхиссалам баягы Исмаил алейхиссалам төрөлгөндө аларды экөөнү чөлгө таштаган, Сени балаңды багышып койду эле, азыркы аялдар айткандай, тарбиялашып койду эле. Анан эмнеге ага кошуп бердиң, ал муздаган алып кетип баратат дейт экен да. Ошенткенде Ажар энебиз атасы баласын эмне кылса өзү билет. Сен каяктан билесиң дейт анын муздарын дейт. Анан Роббиси ошентип буйрбадыбы дейт экен. Анда Роббиси антип ошондой буйрган болсо, мен 100 балам болсо да бермекмин деп айтат экен да Ажар энебиз. Ошентип бул үй бүлө ушундай жаны менен эмеден сыноодон өтүп атат. Жаны менен, жанын Аллахка берүү менен, бизде малы менен, башка бир нерсе менен сыноолор келип калса чыдабайбыз. Бул үй бүлө ошол жанын курмандыкка чалуу боюнча сыноого эметишкен да. Ошону аябай ушундай ийгиликтүү ушул сыноодон өтүшкөн да. Ошентип иблис налаты анын тилеги ташка ушундай эч кимге таасир кыла албаганын билип, анан унчукпай калат экен дагы, өзүнө топурак чачып боздогон боюнча калып калат экен. Анан Ибрахим алейхиссалам баласын алып барып, баласын
жолдо кетип баратканда Исмаил алейхисалам айтат экен, ата, мен дейт 100 жаным болсо дагы сиздин Роббиңиз эмне деген болсо, эмнеге буйрган болсо бермекмин. Бирок менин шарттарым бар, ошону аткарып коюңуз дейт. Мени муздап жатканда дейт, мени дейт көң көрөсүнөн жаткырыңыз дейт. Көзүм көзүңүзгө чагылып дейт, аталык мээримиңиз ойгонуп кетпесин дейт да. Мени колу бутумду дейт, бекем байлаңыз дейт, чыгып кетип дейт, жан деген таттуу да дейт, бир жериңизге тийип зыян кылып койбойм дейт да. Анан дейт кийимимди дейт, апама алып барып бериңиз дейт. Мени сагынганда жыттап жүрсүн дейт. Ушундай акылдуу бала дейт. Акылдуу бала Аллага полный бүт болгон нерсесин берет экен да. Анан ата дейт, Аллахка беришен ким деп сурайт экен Ибрахим алейхисалам. Сизби беришен же менби дейт экен. Ибрахим алейхисалам, мен жалгыз уулумду муздап жатам Аллах үчүн, мен беришемин да албетте дегенде, Исмаил алейхисалам жок дейт. Теге сиздин дагы деле балдарыңыз бар, бирок менин жаным бирөө эле го дейт экен. Мен болгон бир жанымды берип жатам, мен беришем болом да дейт экен. Ошо 6 жаштагы кичинекей бала. Ошентип анан Ибрахим алейхисалам Исмаил алейхисалам буту колун байлап, бетин көңкөрөсүнөн жаткызып, бычагын курчутуп, баягы Аллах үчүн деп, Аллаху акбар деп баягы баланы муздамакчы болуп, бычакты тартканда бычак өтпөй койт экен. Дагы тартат, дагы өтпөй койт экен. Баягы Ибрахим алейхисалам аябай ачуусу келип, эй бычак, эмне кеспей жатасың деп жанында турган чоң ташка ыргытып жиберет экен. Ыргытып жиберсе баягы чоң таш 2 бөлүнүп кетет экен. Анан бычак сүйлөйт экен да, Аллахтын кудурети менен. Аллах таалам 1000 жолу кеспе деп атса, сен бул жактан кес деп атсаң, мен албетте Аллахтын буйругун угам да дейт экен да бычакка тилген. Ошентип ана Жабраил алейхиссалам Адам алейхиссаламдын Кабыл деген баласынын курмандыкка чалган кочкорун бейиштен алып түшүп берет экен. Ибрахим алейхиссалам ошол кочкорду курмандыкка чалып, ошол айт күнү курмандыкка чалуу, малды курмандыкка чалуу ошондон калган экен. Болбосо дейт, эгерде Аллах таалам Ибрахим алейхиссаламды сынады, ушундай жакшы көргөн баласын Аллах үчүн курмандыкка чалат бекен деп сынады. Ибрахим алейхиссалам ал сыноодон ийгиликтүү өткөн себептен ага кочкорду алып келип түшүрүп берди дейт. Жабраил алейхиссалам мойнуна көтөрүп алып боз кочкорду алып келип берди дейт. Ошол боз кочкорду Аллах үчүн союп, ошол айт күнү курмандыкка чалуу Ибрахим алейхиссаламдан калды дейт. Айт деген сөздүн өзү бул дейт кайталанып келүүчү дегенди билдирет экен. Жыл сайын айт күндөрү кайталанып келет да. Мына быйылкы айт, орозо айты, курман айт экөө кайталанып келүүчү улуу майрамдардан. Биздин улуу майрамдарыбыз ушул. Биз ушул майрамдарга ушундай даярданышыбыз керек. Жаңы жыл болгондо декабрдан баштап февралга чейин жаңы жылдын таасири кетпейт да, астагфирулла. Ошол сыяктуу эле биз курман айт менен ороз айтка ушунча даярданышыбыз керек. Ошол таасири биздин өмүрүбүздүн аягына чейин кетпегидей болуш керек да. Мусулмандардын майрамы бул курман айт менен ороз айт. Ал эми Арафа күнү, 2 айттын ортосундагы күн бул Арафа күнү дейт. Ошо Арафа күнү дейт, иблис налады кор болгон күн дейт. Кор болуп дейт, Аллах таалам адамдардын, пенделердин бардыгынын күнөөсүн кечирип койгон күн Арафа күнү болот. Дүйнө асманына Аллах таалам түшүп келет дейт, жакын келет дейт да. Бул китептерде келип атат, албетте тафсир китептерде келип атат. Бул Аллахтын айтканы бардыгы чындык деп билебиз. Ким ишенбеген болсо, ал имандан чыгып кетүү коркунучунда болот да.
Жана ушул Арафа күнү жөнүндө айткым келет. Бүгүнкү күн Арафа күн. Ушул пешинден кийин дети күн баткычакты шамга чейин дуалардын бардыгы кабыл болуу күнү. Бул биздики ушул мисалы Меккеде пешин бизден 3 саат артта келет, артта келет. Ошо биз пешинден кийин 3 сааттан кийин биз дагы аябай дуа кылышыбыз керек. Ушул күндүн улуулугу, Арафа күнүнүн улуулугу бардык дуалар кабыл болот дейт. Сен эмнени сураба? Раматыл Чубак устаз айтып калчу эле. Батыңкеңнин боосу жок болсо да сурабал Арафа күнү. Эме дейт, үй салып дейт, чатырыңа мык жетпей атса дагы сурабал деп калчу эле да. Ушул сыяктуу бул салыштырмалуу. Сенин жашооңо ушундай бир майда чүйдө тиричиликтин нерсеси жетпей атса дагы Аллахтан ушул күнү сурабал дейт. Ушул күнү сурабал. Ошон үчүн ушу Арафа күнү орозо тутуу дейт. Мына Зулхичча айынын башынан баштап бир риваятта келет экен, Айша небестен айтылып атат. Бир музыканы сүйгөн бала бар эле дейт да пайгамбарыбыздын убагында. Ал жыл бою музыка угат экен. Качан Зулхиччанын 10 күндү кирип келгенде ал музыка укканын токтотуп орозо кармап баштайт экен. Бул окуя пайгамбарыбызга жеткен. Пайгамбарыбыз сурайт экен жана баладан. Сен эмнеге орозо кармап атасың десе, бул Зулхиччанын 10 күндүгү дейт. Ушундай Аллах Таалам дуалардын бардыгын, күнөөлөрдүн бардыгын кечире турган күн. Ошон үчүн мен ушул 10 күндүктү орозо менен өткөрүүнү каалайм деп, ошентип айтканда пайгамбарыбыз айтып экен, сен Зулхиччанын 1-күнүнөн баштап туткан орозоңо Аллах Таалам сага дейт 100 кулду азат кылганын соогун берет дейт. 100 койду курмандык чалганын сооп берет дейт. Ал эми Яумут Тарбия 8 күнү Яумут Тарбия. Ибрахим алейхиссалам түш көргөн күнү орозо кечеки күн. Орозо кармай турган болсоң дейт, Аллах Таалам сага 1000 кулдун азаттыкка чыккан соогун берет дейт. 1000 мал жандыкты курмандык кылган соогун берет. Ал эми бүгүнкү күн Арафа күнү орозо кармай турган болсоң дейт, анда дейт 2000 кулдун азаттыкка чыгаргандын соогун берет. 2000 тиги малды курмандыкка сойгондун соогун берет дейт. Жана 2 жылдын күнөөсүн кечирет дейт. Алдыңкы эмелерде 1 жылдын күнөөсүн кечирет экен, алдыңкы 8 Яум Тарбия күнүн. Ал эми Арафа күндө 2 жылдын, өткөнкү жылдын жана келерки жылдын күнөөлөрүн кечирет дейт. Ошон үчүн Арафа күндөгү бүгүнкү күн орозо тутуубуз өтө сооптуу болот экен. Орозо тутуу жана дуа кылуу дейт. Орозо болгон абалда Аллах Таалага бул ажылык кылбагандар гана үчүн. Ажыга барып ажылык амалдарын аткарып аткандарга бул орозолор важип эмес. Аларга сүннөт да эмес, парз да эмес болот да. Аларга орозо кармоо болбойт. Аларга ажылыкка даярданып отуруу дейт. Ошон үчүн ушул такталган күндөрү такталып белгиленген жерде амалдарды аткаруу ушул өтө чоң сооптуу ажылык амалдар болуп эсептелет да. Ушул Зулхиччанын 9-10 күндөрү ажылык амалдары башталып, 8 күндөн баштайт. 8 күнү Минага көчөт. Ал жерде ошол Аллахты мактоо менен алек болуп, ушул даават кылып дейт бири-бирине дейт. Ошол илгерки биз барган жылдары ушул Минада ошол гаш кылыш жанагындай кыдырып палаткаларды даават кылуу. Ошол 8 Яумут Тарбияга туура келишчү. Албетте азыр деле ошондой болуп атса керек да. Яумул Арафа күнү болсо, 8 күнү Минада болсо, Арафа күнү Арафат тоосуна келишет.
Арафатта болсун, өзүң көргөнсүң да. Рахмат устаза, Аллах разы болсын сізден. Чындыгында азыр мына эң сонун биз үчүн кандай бир кереметтүү маалыматтарды алып атабыз да. Курбан айт боюнча эртең буюрса Курбан айт, бүгүн Арафат күнү, эң ушундай бир куттуу күндө турабыз. Жана куттуу айда турат экенбиз. Анткени азыркы учурда биз мына ушул 10 күн орозо кармаган болсок, жана ошондой эле ушул күнү дагы орозо кармаган инсандын кандай чоң сооп аларын устазабыз дагы да болсо айтып өттү. Алла Таалам эң башкысы орозолорубузду кабыл кылган болсун. Чындыгында мусулман үчүн эң мындай куттуу майрам бул орозо айт. Жана азыр мына ушул куттуу күндө турган эртең буюрса Курбан айт. Анан устаза ушул Курбан айт боюнча дагы кыскача сурап кетейин, андан кийин буюрса ажылык сапары боюнча дагы сурап өтөлү. Негизи Курбан айтта кандай адам курбандык чала алат? Жана кандай инсанга курбандык чалганга болбойт? Курмандык чалуу ушу важип болот экен да, важип болот. Кимдин ошо бир койго жете турган акчасы болгондун бардыгына важип болот. Бизде бир үй бүлөдө 10 киши жашаса бир кой эле союп коет. Бирок чоңоюп калган кыздар бар, балдар бар, алар акча таап атышат. Алардын ар бири өзүнө курмандык чалууга милдеттүү болот экенбиз. Бизде ошо салтты кармап эле бир койду союп эле, ошо менен ыраазы болуп эле, ушундай ошо менен манчыркап эле жатып калабыз да. Бирок эгерде аял ишкер болсо, аял өзүнчө союш керек дейт. Эркек өзүнчө союш керек. Бойго жетип калган балдар өзүнчө союш керек экен. Ар бир жан өзүнчө союш керек экен да. Биз болсо ошо бир койду союу менен чектелип эле, ошо менен эле бүтүрүп койдук деп ойлойбуз. Жок. Канча адам болсо ошонун ар бири сойгонго дагы эң жакшыраак болот экен да. Анан бизде ар бир ошол инсан балагатка жеткен, эркин, анан мондай ден соолугу чың, ошол адамдардын бардыгы бир койго жетерлик акчасы болгон болсо союш важип болот. Жакшы, бардыгына болот да. Демек, бул да бир жакшы мүмкүнчүлүк экен. Демек, кимде ким курбандык чала турган болсо, анын соогун Алла Таалам экиселеп берет экен. Анан мына ушул курбандык чалганда кимдерге таратуу көбүрөөк жакшыраак деп ойлойсуз? Эми ошо Курман айт бул ачка калгандардын үйүндө эт сүтү жоктордун ошолорго берүү эң жакшы болот экен. Бирок бербейм десе өз үй бүлөсү менен жеп алса да болот экен. 3-кө бөлүнөт дейт курмандыктын эти. Бир бөлүгүн үй бүлөсү менен жейт, бир бөлүгүн таркатат, бир бөлүгүн туугандары менен жейт, анан бир бөлүгүн кедей кембагалга таркатат экен да. Эгер аны дагы көрбөсө өзү да жеп алса болот экен баарынчы. Демек, бул жерден биз түшүнөт экенбиз, Курбандык айы бул беришендүүлүктүн дагы айы экендиги, ушундагы дагы баса белгилеп келсек жакшы болот экен. Анан эми устаза ушул ажылык сапары боюнча дагы сонун айтып бердиңиз. Ибрахим алейхиссаламдын жашоо таржымалы ошол эле учурда баласын курбанчылыкка салуусу биз үчүн өтө таасирлүү болду. Бул жерде анын такыбачылыгы, Аллахка болгон сүйүүсү кандай керемет депчи. Кээде ойлоп кетем, жашоодо инсандыга ар кандай сыноо келет, бирок пайгамбарыбызга келген сыноолор канчалык оор болгон, алардын алдында бул сыноолор алда канча көтөрүмдүү депчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө мына ушул пайгамбарыбыздын жашоо таржымалын билүү биз үчүн деле баардык үчүн абдан маанилүү болсо керек. Эми ажылык сапары боюнча устаза сурайын дегеним, ажылык сапары кандай сапар устаза? Анан ажылык сапарына аттанууда инсан эмнелерди билип алуусу кажет? Ажылык сапары бул эң ыйык сапар. Бул өмүрүндө 50-гө келдиби, 60-ка келдиби, өмүр бою кылган күнөөлөрү ушу ажылык сапар менен, ушу Арафатта туруу менен энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөлөрдөн кечирилип келүүчү эң ыйык, эң сооптуу амалдардан болуп эсептелет да. Ажылык сапары бул ошол барып келгенге акчасы жетерлик адамга ошол парз болот да. Парз. Тиги өзү балагатка жеткен болуш керек, акыл эси ордунда болуш керек, анан барып келгенге акчасы жетерлик болуш керек. Ошонун бардыгына парз болуп калат ажылыкчы.
эгерде аткарбаса анда ал кааласа насароний болуп өлсүн дейт, ал кааласа яхуди болуп өлсүн дейт. Акчасы бар туруп ажылык кылбаса дейт, ал кааласа тиги христиан дининде өлсүн же яхуди дининде өлсүн деп атпайбы, хадисте келип атат. Астагфирулла, бул мусулманмын деген адам биринчи мусулман болуш керек, акылы жеткен болуш керек, эркин болуш керек, анан барып келгенге каражат жетишкен болуш керек. Ошол адамга парз болуп калат экен ажылыкчы. Ажылык бул ушундай өмүрүндө бир жолу жок дегенде ажылык кылыш керек, сөзсүз түрдөчү. Ажылык кылбай эле канчалаган эмне деген акчаларды бизнеске жумшап атабыз азыр элдер. Эмне деген акчаларды жумшап атышат. Бирок ошол дүйнөлүк нерселерден да ажылыкты улуу көрүп, ажылык кыла турган болсо, ал энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөлөрүнөн алып, кайра амал кетебин жаңыдан баштай берсин деп келет да. Амал кетебин жаңыдан баштай берсин, ага дейт амал кетеби жаңыдан ачылат дейт. Эми бараткандан кийин ушул илими билүү парз. Илимин билбей эле кече ушундай улуу ажылык болот, улуу Хаджул Акбарга туш болот деп мен эме көрүп калдым, расписание эмеден Саудияныкын. Ошо Хаджул Акбар болот го деп ойлодум да быйылчы. Бирок Хаджул Акбар деген улуу хач пайгамбарыбыздын ажылыгы бул Арафа күнү жума күнгө туш болгон. Бирок бул быйылкы Арафа күнү 4-күнгө туш болуп атат, айт күнү жума күнгө туш болуп атат да. Эки улуу айт намаз жана жума намаз эртеңки күнү окула турган күн болуп атат. Эми пайгамбарыбыздын улуу ажылыгына туш болуу ушундай Аллахтын бир берген нематы болуп эсептелет. Аллах таалам насип кылсын. Мен да ушундай эң чоң максатым ушул Хаджул Акбарга туш болуу, ушундай максатым, ниетим, Аллахтан сураганым ушул нерсе да. Жана ажылыкты ошол кече кетип аткандардан уксам, быйыл Хаджул Акбар болот го деп ойлодум биринчичи. Хаджул Акбарга кандай даярданып атасыңар кетип аткандар десем, ошо намаз окугандар деле кетип атышыптыр. Намазды чала окугандар деле. Эми Аллах таалам тияка баргандан кийин ушул ыйык күндөрдө, ушул ыйык жерлерде жүрөктөрүн ачып, Аллах таалам кабыл болгон ажылыкты насип кылган болсун ушул Кыргызстандан кеткен инсандарга, мусулмандарга. Бул ажылардын дуасы менен аалам кармалып турат. Болбосо ааламды дагы төңкөрүп жиберүүчү залым адамдар көп да, туурабы? Бул ажылардын дуасы себебинен бул аалам кармалып турат дейт. Ошо Арафа күндө дуасы себебинен. Аллах таалам кыямат күнү айтат экен: "Эй пендем, ушунча көп күнөө менен келдиң. Мен сага күндөрдү, ыйык күндөрдү бербедим беле? Эмне сага туш келбедиби?" дейт экен, ал күндөр дейт экен да. Ал ыйык күндөр дейт. Орозо айында Кадыр түн, Курман айттын алдындагы Арафа күн, Шабан айында Барат кечеси, Ражап айында Рагайып кечеси. Ушул 4 ыйык түнгө туш болуп, сен күнөөңдү менден кечирилишин сурап албадыңбы деп Аллах таалам сурайт экен да. Бизге да Аллах таалам өзүнүн мээрими менен ушул 4 кечени берип койгон экен. Ошондо да биз ушул кечелерде эртеңки айт деген күнү Арафа түнү дейт, ушундай бул түн дейт, ушундай ыйык түн дейт. Бул дуалардын бардыгы кабыл боло турган күнү. Биз борсокко камыр жуурдуңбу, эртең борсок Курман айт күнү борсок бышырмай, биздин милдетибиз эле ошол деп билебиз да, астагфиралла. Анан курмандык чалгандар чалат, а борсок менен эле курмандыкты дагы ар бирибиз мойнубузга важип деп эсептебейбиз да, астагфиралла. Бул биздин динден түшүнүгүбүздүн азы болуп эсептелет. Ошол кээ бир ошол биз да илгери биринчи жолу ажылыкка барганда ойлогонбузда ажылар айт күнү айт намазга турушса керек деп. Жок. Качан айт намазга турат экен деп коем менчи. Кайсы жерге турат экен деп коем. Көрсө ажылар
ажылар эң биринчи ажылыгымда ушундай ой келген чындыгында. Ажылар айт күнү шайтанга таш атканы барышат. Жана Ибрахим алейхисаламдын эң биринчи аткан ташы, 7 ташы. Ошол Жамаратул Кубро дейт, биринчи ошол Куброга атат да, чоң жамаратка атат. Ал дейт, бул шайтанга таш атуу дейт, өзүнүн нафсисиндеги шайтанга таш атуу. Ал жерге шайтан алейхин алды келип отуруп албайт. Өзүнүн, пенденин өзүнүн канында айланып жүргөн шайтанга таш атуу болуп эсептелет. Айттын биринчи күнү, экинчи күнү дагы пешин намаздан кийин дагы таш атылат. Анан үчүнчү күнү да атылат да. Үчүнчү күнү таш атып, асырда мина өрөөнүнөн чыгып кетсе, анда 4-чү күнгө таш атуунан мойну кутулат. Эгерде 3-чү күнү асырдан кийин мина өрөөнүнөн чыкпай кала турган болсо, бир шакта мина өрөөнү чектелген да ал жер. Мина өрөөнү аябай чоң. Бир эле буту мина өрөөнүндө калса, анда 4-чү күнгө мина өрөөнүндө калып, дагы 4-чү күндүн ташын атыш керек болуп калат. Ошон үчүн бул илимдердин бардыгын өтө жоопкерчилик менен үйрөнүп, анан ажылыкка барыш керек. Иншалла Аллах Таалам кетип калган ажылардын жүрөктөрүн ачып, ушундай динден түшүнүк берип, иншалла Аллах Таалам жүрөктөрүн 180 градуска буруп койсун ушундай. Аллахтын кудурети күчтүү. Канчалык Аллахтын үйүн зиярат кылган сайын сенин диниң тургузулат дейт, диниң. Диндеги кемчиликтер жоюлат дейт да. Баягы динде эле биз курман айтта борсок жасайбыз, ороз айтта борсок жасайбыз деп эле жүрөбүз. Эртеңки курман айтта эми биз мында Зулхича айынын 10 күндүгүн орозо туттук. Бирок эртеңки курман айтта курмандыгы союлгучакта эч нерсе жебейт. А ороз айтта 30 күн орозо болгон үчүн ороз айт келген күнү эртең менен ачка болбойт. Сөзсүз бир нерсе жеп алат. Анткени 30 күн орозо тутту да, туурабы? Айт күнү Аллах Таалам пендесин ушундай рызкыландырып шарт коюп атат. А курман айтта курмандыгы союлгучакты эч нерсе жебейт да. Машалла. Жебегени дагы жакшыраак. Аллах разы болсун. Кандай биз үчүн чындыгында бул бир чоң бир машакат, бирок ошондой машакаттан өткөндөн кийин анын чындыгында дини тургузулат десеңиз, бул өтө бир чоң таасирлүү болду. Анан устаза, сиз дагы буйруса ажылыкка барып келгенсиз да. Анан ал жактан келгенде сиздин жан дүйнөңүздө, руханиятыңызда, негизи эле жашооңузда кандай бир өзгөрүүлөр болду эле? Өзүңүздөн бир айтып өтсөңүз, анан кийин кичине биз дагы неме кылабыз иншалла. Бул ажылык өтө ыйык ушундай амалда. Жылда эстеген сайын ушундай ыйланып келет. Дагы деле ажылыкка баргым келет иншалла. Бул ажылык бул адамды полностью өзгөртөт. Полностью кимдин ажылыгы кабыл болсо, ал келгенден кийин жакшы амалдарды кылат. Ажылыкка 3 чакырык менен барат дейт. Биринчи чакырык дейт, бул Адам алейхиссаламдын чакырыгы дейт. Ал адам ажылыкка барып, ошол жакта бейишке кетет дейт, жанын берип дейт. Экинчи чакырык Ибрахим алейхиссалам. Бул ажылык амалдарын ушундай эме кемчиликсиз толук аткарып келет. Кемчиликсиз толук аткарып келип, калган өмүрүн жакшы иштер менен алектендирет. Үчүнчүсү шайтан чакырык дейт алейхи. Ал дейт баягы эл түрбөсү кошо түрбөп кетип эле, баягы ажылыктын, Аллахка сыйын, Аллахтын жалгыздыгын таппай келет дейт да. Баягы ширк кылуу келгенден кийин шайтан алейхи азгырык амалдарына аралашып кетет дейт. Бул шайтоний чакырык да. Эми Аллах Таалам биринчи, экинчи чакырыктардан берсин иншалла. Адам атанын чакырыгы менен барсаң, ажылыңды аткарып, ошол жакта жаныңды Аллахка берип, бейишке түзмө-түз кетесиң да, бул да бактылуулардын ажылыгы. Ал эми экинчи чакырык Ибрахим алейхиссалам чакырыгы. Бул ажылыктын амалдарын кемчиликсиз аткардым.
Кайра келдің, сен элге жакшылык кылдың. Динде мээнет кылдың. Ушундай жакшы амалдарды кылдың. Бул дагы эң жакшы амал да. Ошол хаджул мабрур, ошол ажылыкты кемчиликсиз аткаруу, кайра келип, ошол өзгөрүү. Сен мурун дин мээнетин эч качан кылбаган болсоң, дин мээнетинде динде иштөө, ошо Аллахтын өкүмдөрүн жеткирүү, арам менен адалды ажыратып билүүнү элдерге үйрөтүү, ошолорго үлгү болуу, ошол мабрур хачтардан болот. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын ажылыктарынан болот. Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам Кабаны курган үй бүлө булар да. Булар эң чоң соопторду ошо Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам алып атат. Ал Ибрахим алейхиссалам дейт, ошо Кабаны куруп бүттү дейт. Акыркы дуалдарын толуктап бүттү дейт. Бирок Кабанын эң биринчи курулганы Ибрахим алейхиссалам курган Кабанын крышасы жок болгон экен. Мындай 4 чарчы эмес, трапеция. Ичине 4 чарчыдан узунураак 4 бурчтук. Жана бул жактан эшигинен кирип, бул жагынан чыга турган 2 эшиги болгон. Ошондой илгерки Ибрахим алейхиссаламдын убагындагы Ибрахим алейхиссалам курган Кабанын сүрөттөрү эски эмелерде бар, китептерде. Ибрахим алейхиссалам ошол Кабаны курганда, куруп бүткөндөн кийин Аллах Таалам Ибрахим алейхиссаламга буйрат экен. Эми элдерди ажылыкка чакыр дейт экен. Ажылыкка чакыр. Ибрахим алейхиссалам ал жерде ал кезде эме дейт, пустыня, чөл. Бул чөлдө мен кимди чакырам? Ажылыкка дейт экен. Сен чакыра бергин, мен угузуучу мен болом дейт экен. Ошо Кабанын жанында Абикуэйс деген тоо, эң биринчи жер бетинде жаралган тоолордун бирөө дейт. Азыр жок ал тоо. Ошол тоонун үстүнө чыгып, ана лаббайк Аллахума лаббайк деп Ибрахим алейхиссалам ажылыкка чакырат экен. Ошол ажылыкка Ибрахим алейхиссаламдын ажылыкка чакырыгын уккан адамдар канча жолу уккан болсо ошончо жолу барат дейт. Эмне эле умрага барып атат деп атышат го. Эми укпагандар укпай эле жүрө берет экен, ошентип барып аткандарга тийишип коюшуп, ошол акчаны коротпой деп ошентип кое беришип. Бирок өздөрү тиги ар кайсы ысык жактарга барып, канчалаган саякаттарды, канчалаган акчаларды кетирип атышат. Ошо Ибрахим алейхиссаламдын канча жолу чакырганын уккан адам ошончо жолу барат экен ажылыкка. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам Аллах Тааладан сурайт экен. Бул чөлдө эч ким жок болсо, менин чакырыгымды ким угат десе, ошо Аллах Таалам сенин чакырыгыңды угуусучу мен болом дейт. Бирок Ибрахим алейхиссалам доорунда биз жашабадык да. Биз кийин келдик. Аллах Таалам ошол рухтар аламында угусуп коет экен. Рухтар аламында. Биз али жарал элекпиз. Ибрахим алейхиссаламдын доорунда жашаган жокпуз. Биз Ибрахим алейхиссаламдан канча 4000 жылдан кийин келип атабыз. Бирок Аллах Таалам бизди рухтар аламында угусуп коет экен. Ошол Аллахтын ажылыкка чакырган чакырыгы болот экен. Эми ким канча жолу уккан болсо, ошол ошончо жолу барат дейт иншалла. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын ажылыкка чакырган чакырыгын көп жолу уккан бололу иншалла. Аллах Таала мындай мээнетти, мындай ыйык сапарды өзүнүн сүйгөн пенделерине берет. Сүйгөн пенделерине. Ошон үчүн Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болууга биз бүгүн дуа кылып калышыбыз керек. Бүгүн түнү. Амин, айтканыңыз келсин, амин иншаллах. Күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүн сурашыбыз керек. Ушул 4 түндү ыйык түн кылды дейт Аллах Таалам. 4 аялды өтө саида кылды дейт. Кимди дейт? Мариям энебизди, Хадиче энебизди, Аси энебизди жана Фатима энебизди дейт. Жана 4 сахабаны, 4 адамды
бейишке сураксыз кире тургандардан кылды дейт. Арабтардан пайгамбарыбызды Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, фарсилерден тиги эмен Сальман Фарси, эмеден Сухайб дейт, эмелерден каяктагы эле Сухайб римдиктерден. Жана эфиопиялыктардан Билал радиаллаху анху дейт. Булар бейишке сураксыз кире турган 4 эң улуу адам инсандар дейт. Жана дейт бейиштеги 4 адамды сагынып күтөт экен. Бейиш аларды сагынат экен. Ошолор бирөөсү ким дейт? Али ибн Аби Толиб. Бейиш сагынып күтө турган инсан. Экинчиси Сальман Фарси. Сальман Фарси жана сураксыз бейишке кире тургандардын да катарында. Бейиш сагынып күтө тургандардын да катарында экен. Жана үчүнчүсү Амман бин Ясир, биринчи шахид, пайгамбарыбыздын убагындагы дин үчүн эң биринчи өлтүрүлгөн сахаба. Жана дагы Миктат бин Асфат деген радиаллаху анху сахаба. Ушул 4-өөнү бейиш сагынып күтөт дейт. Ушул Арафа күнгө кайрылгым келет, кайрыле. Анткени Арафа күнү ушул биз бекерге кетирип албашыбыз керек. Биз бардык муктаждыктарыбызды, акыреттикин бул дүйнөнүн баарын сурап алышыбыз керек. Акыреттикин да бул дүйнөнүкүн да сурап алышыбыз керек. Анткени биз бул дүйнөдө тиричилик үчүн убактыбыздын бардыгы тиричилик, рызкы таап жеш, акыретке көңүл бөлбөгөн үчүн биз рызкыбыз оор жол менен келип атат. Убактыбыздын бардыгы, күч-кубатыбыздын бардыгы ошол кетип атат. Биз Аллахтан ушул күнү ошол рызкыбызды жеңил жерден акыретибизге минет кыла турган, эгер сен акыретиңе минет кылсаң дейт, Аллахтын буйруктарын аткарсаң дейт, рызкын сенин артыңдан издейт дейт. Рызкын сени кубалап алат экен. Каякта жүрөсүң, ой мен сенин рызкыңмын деп. Биз ошого амал кылышты. Ушул Арафа күнү Аллахтан сурап, о Аллахым, менин акыретиме минет кылышты насип кылгын. Менин бул дүйнөмдү жеңил кылгын деп дуа кылышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү минеттерибиз жеңилирээк болсо, биз акыретке көбүрөөк минет кыла турган болобуз. Жана дагы эртеңки айт күнү. Ушу эртең айт дегенде Арафа түнү уктабастан дейт, ушундай дуа кылып чыгыш керек экен да, дуа кылышыбыз керек экен. Эртеңки күндү тиги боорсок жасадым деп, боорсок эле бизге бир милдет да, биз айылдаргачы. Башка эчтекени кылышым керек дебейт экенбиз да, ошо биздин айт десе эле боорсок бышырыш керек. Деп эле ошого бирөө эмени Аллахтан сурашты, ибадат кылышты ойлобойт экенбиз. Иншалла Аллах Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ошол ыйык түндөрдө биз күнөөлөрүбүздүн кечирилишин Аллахтан сурап алышыбыз керек. Иншалла. Аллах разы болсун устаза. Өтө таасирлүү, иншалла. Алла Таалам баарыбызды ушул өмүрүбүздө ажылыкка барып келүүнү насип кылган болсун. Эң башкысы жүрөктөрүбүздү жумшартсын, пайгамбарыбызга, Алла Таалага болгон сүйүүбүздү күчтүү кылсын иншалла. Эмесе бизге жакшы бир дуаңызды берсеңиз, эфирибизди жыйынтыктайбыз иншалла. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Вассалату вассаламу аля расулилля Мухаммадин ва аля алихи асхабиhi ажмаин. Бардык мусулмандардын ушундай курман айтыбыз, майрамыбыз келатат. Ошо баарыбызга берекелүү болсун. Берекелүү болсун. Ушул курман айт майрамында ушундай достойный деген, ушундай татыктуу ушундай кирип баралы иншалла. Аллах берди бизге ушундай эки майрамды. Биз ошол эки майрамды ушундай татыктуу өткөрүп алалы. Баарыбызга курманчылык кылганга Аллах Таалам насип кылган болсун. Ошол даражаларга жеткирсин, курманчылыктарды кабыл кылсын иншалла. Сойгон курманчылыктарыбызды кабыл кылсын. Ар бир инсанды, жашыбы, карысыбы, бардыгын ушундай курманчылык сое турган деңгээлге жеткирген болсун. Эми канчалык мусулмандар курманчылык калса, бер жакта ачка калгандардын дагы курсагы тоет. Алардын да казанында тамак аш болот.
ошол канча адам курманчылык кылса, биздин кыргыз эли тегиз курсагы ток болот да. Бул дагы ошо курман айттын берекесинен. Анан колунда бар эле сойсун деген эмес экен. Бул ошол койго жетер акчаң болсо эле ар бирибиз союшубуз керек экен. Ошон үчүн аялдар өзүнчө союшубуз керек экен. Ошол курмандык сойгонго Аллах Таалам баарыбызды ошондой деңгээлге жеткирсин иншалла. Курман айтыңыздар, береке болсун, үй бүлөлөрүңүздөр тынчтык болсун, Аллахтын рахматы жаап турсун. Келечек муундарга ушундай такыбалык, ушундай түз жолду, ушундай бузукулук жолдон Аллах Таалам сактасын. Аллах Таалам баарыбызды адаштырбасын. Аллахтын туура жолунда жашап, туура жолунда, туура максат менен жашап, туура жакшы өлүм берген болсун. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулилля Мухаммадин ва аля алихи асхабихи аджмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Айтыңыздар да бир жолу маарек болсун. Алхамдулиллахи роббил аламин. Сен да үй бүлөңө, кыздарыңа бактылык берсин, эки дүйнөдө бактылык берсин. Иншалла эки дүйнөдө бактылык деген ол дүйнөдө дин менен тең кылып Аллахтын өкүмдөрүн жеткирип, акыретте ошонун жакшылыгын көрүп бактылуу болуу дейт. Амин. Айтканыңыз келсин Аллах устаза. Таалам баарыбызды ошого жеткирсин. Амин. Бардык дуа тилектериңизди Алла Таалам экеселеп кабыл кылган болсун. Жана сиз дагы үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз. Эки дүйнөнүн бактылуулугун сизге да бизге да баарыбызга берген болсун. Чоң рахмат сизге. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен ажыл сапары туурасында сүйүктүү устазабыз Аиша Орозобекова устаза менен биргеликте болдук. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.